Так, мынакей жалпы жамаат таксиде иштеп жаткан мекендештер, Навиге келдик. Азыр Навиге кирип, чоп-чом кандай суроолор, кандай вопростор берген ответтерди угуп туруп, ошону видеого тартабыз. Биякта жигиттер дагы келип, мына кирип кетебиз. Группада жанагы бойкот жабылган группада кичине кипиш болот эле, бардыгы келет да, жокпу эч ким. Үч эле келдик. Азыр кирип бияка булардын разрешениесин сурап туруп, анан кийин берген вопросторго жоопторун алабыз. Так, жалпы көрүүчүлөр, ассаламу алейкум. Мына Навиге келдик. Навиге келген себеп өзүңөр билгендей эле группада ажиотаж болуп келип калдык эртеңки күн боюнча. Бирок ошонун астында мен Навиге чыгып иштейдин астында Навинин представителине, Навинин основателиген ошодон бир аз суроо алып, өзүмө кызыктуу болгон суроолорго жооп алып кетейин деп келдим. Биринчиден, ассаламу алейкум. Бул жак основатель дедиңиз, байке? Основатель экенсиз. Биринчиден, Нави бул коренной компания Кыргызстанда? То есть ата журттун немесин айтам да? Дочерная компания эмес, бирөөнүкү эмес. Полностью независимости от этого, от Яндекса, өзүнчө. Это очень хорошо. Экинчи суроом мындай болот да, мен Навиде бир-эки заказын көргөм, бир-эки ай мурун. Ошондо минус тапкан жокмун негизичи, полностью түшүнүктүү болду. Бирок по-любому Яндекстин эмеси, программасы бир аз бизге көнүмүш алат болгон үчүн мындай оңоюраак да. Силер ошол Навин программасын жаңылануу деген эмеси барбы программада? Постоянно эле ошо жаңыланып болуп турат, анткени Android'дун версиясы, клиенттер үчүн iPhone'дун версиясы обновление болгон сайын, биз дагы обновление кылбасак, ал иштебей калат да. В этом плане. Жанагы навигатор боюнчачы, мисалы үчүн Tugis менен иштейсиң, силер? Ооба. Tugis это получается системный эмеге разрешениеси болуп туруп, Navi менен Tugistен запрос сатып аласыз. Жакшы. И договорубузда ошо Tugistен алып турабыз. Анан Tugis мен билишим боюнча бул Кыргызстанда навигатор боюнча биринчи орунда турат. Ошон үчүн биз ошо Tugistти кылганбыз да. Анан Яндексте бир проблема бар да, то что кирпич болуп калган же жол ремонт кылган жолдорго сала берет. Жана айлантырбайчы, альтернатива жок. Tugistте альтернатива болсо керек. Tugistте кандай Tugis көрсөтсө, допустим, ошону биз көрсөтөбүз да, анткени программа бир да. Анан дагы бир суроо, мына эртең көп адамдар мында Яндекске бир кандай капа болуп атат. Анын өздөрүнүн бир причинасы болуш керек, бирок мен лично өзүм жеке оюм менен суроо бергим келип атат. Эгерде ошо Яндекстен көп кыргыз жарандар иштебейбиз деп туруп Кыргызстан ичинде Навиг өтөлү же Жорго өтөлү деп мындай ата мекенди менен колдоо иретинде өткөн болсо, естественно 400 же 500 адам өткөн болсо, ал процент Яндекстин водительдерине тиет дагы, ал жакта деле кичине программа сбой болсо керек, менин оюмчачы. Мен ошо ойлоп атам да, мисалы үчүн 3000 адам чыккан болсо, жарымы кетип калган болсо, булар болот да. Ошонун негизинде Навиг өткөн болсо, Навинин программный обеспечениясы не затупит? Жок. Потому что пассажирлер Яндекстен заказ кылса, Яндекстен машина келип алат, 500 адам минус болотса. Анан койчу, Навиге кирген, Навиге кирет, Навиге киргенде Нави вообще эле туптеп калбайбы деген вопрос болот да. Биякта эме эле болот да. Серверди эле мощностун көбөйтүп болот. Бул проблемасы жок да. Мындайча айтканда, серверде канча нагрузка болгон сайын автоматически серверди өйдө көтөрө беребиз да. Серверди көтөргөндөн кийин ал уже любой эле объемду выдерживать этет. Анткени биздин программисттер канча 100 000 водительге чейин көтөрүп текшерип көрүшкөн, ал көтөрөт да. Тестировать эткен да, мындайча айтканда. Анан Навинин проценти общий 12 дедиңер, э? 10% эме 8% биздики, Навиники, 2% таксопарктыкы. Анан кийин жок, 5% Навиники, туура эмес айтып атыптыр. 5% таксопарктыкы, 2% 1% соцфонд, 1% налогтук азыр. Биздики 5% болуп атат азыр. Парк получается. Ооба. Мына сиз как таксопарктын агрегатордун основатели катары сизге бир суроо кетейин, эме Кыргызстанга самозанятость деген нерсе келе атабы же келе жокпу? Сизде информация барбы, жокпу ошол боюнча? Жок, бизде информация жок. Пока жок, э? Так, дагы эмне суроолор бар эле жана группанын ичинде? Разделение. Разделение кандай болду эле? Эконом, комфорт плюс. Ошондой эмелер бар да, тарифтер, э? Бар. Как положено эле. Эконом, тариф, бар жатыр, э? Эме анан кийин алгоритм кандай түзүлгөн Навиде? Если 10 саат иштеген болсо, саатына Жок, андай жок эчтеке, бизде пока ограничение киргизебиз да. Андай жокпу? В целом, если человек работает, если лицензия бергенден кийин, азыр лицензия өтө баштадыбы? Лицензиянын бизге ошондой ограничение коюп берсе, биз андай ограничение коюшубуз керек болот да. Мисалы үчүн мындай да, Яндексте алгоритм создан так, чтобы каждый водитель, если
непрерывно работает, в час по 500 зарабатывает, да? Но это тот человек, который берет заказ подряд, любой заказ, да. А кейинки балдар бар, жакшы там кайсы районда кандай заказ түшөт, кайсы район богатый, кайсы район эме. Алар за час зарабатывает 750-800 сом. Ушул күндө. Мен эмени айтып атам, ошол мисалы үчүн Навиде саатына 600-700 иштей турган бир кандай жолдор барбы? Или ал үчүн пассажирлерден Навиден заказ чыкпайт да? Это зависит от объема работы, получается. Ошол объемду биз чыгарыш, силер чыгарыш үчүн, получается, силерге адамдар кошулуш керек, правильно? То есть это зависит от именно водителя, да, получается. Водитель канчалык силерге өткөн болсо, ата менен коргошко. Анан кийин колдо болот экен да? Туура. Ушундай экен да, короче. Могу реклама боюнчачы, мисалы группада балдар кандай жардам берип атат силерге? Именно реклама боюнча. Может, флажок жазып, машиналарга тагып же кандай? Агитация эмес. Агитацияда. Бул эми аны силер өзүңөр айткандай эле биз өзүңөр инициатива кылып эметип атпайсызбы? Ооба. Бизге эң основной эле ошол заказыбызды эле чыгарып берсе, эң основной ошол керек да. Заказ канча көп водитель заказ кылып берсе, бизге ошол чоң жардам болот эле. На данный момент силердин рекламный маркетинг отделиңер в полном объеме иштеп атабы же или бир токтотуп койдуңар реклама? Жок, иштеп атат. Потому что от рекламы зависит пассажирлерден. Ошолорго жарашайын бизде эле өткөн болсо Полностью келишинче кылып атабыз да. Значит, водительдер канча уюмду олтуруп эгерде колдоо көрсөткөн болсо, ошончолук элдер деле, потребитель деле ошондой эме кылат экен да, значит. Азыр даже бизде таксопарк бар, ал эме кылып атат да, өзүнүн паркына проценти 1% кылып, биздики 5% өдүк. Ошону ошондо 6% кылып иштеп атат. 6% мындайча айтканда 5% бизге түшөт, 1% таксопаркка түшөт, 2% эмеге кетет да. Соцфондден алып, ошондо общий 8% кылып албайке иштетип баштады да. Өзүнө ошо реклама кылып баштады. Таксопарк бар. Таксопарк. Эми мен деле ошол эле водительдер, например, мисалы достор бар, группалар бар. 20 водитель чогулуп келип же эми 20 азыраак болуп калат, бир 50 водитель чогулуп туруп, бир таксопарк бизден ачып туруп, 5% менен деле иштей берсе болот. Анткени силер бизге 5% төлөйсүңөр. Башка таксопарктар, например, 10% төлөп атпайбы? Башка водительдерчи. Ошону 5%ке түшүрүп алсалар болот. Ошондой өзүңөргө таксопарк ачкандар. 5% непосредственно тиги өкмөттүн 2% по-любому беришиңиз керек. Ошондо общий 7% болот да. Общий налог, соцфонд баары кошулганда 7% болот. Бул аябай жакшы нерсе болот да. Ошентип иштесе деле болот. Биздики ошондо Нави 5% алабыз азыр. Таксопарктардыкы эмнеге көп я 5? Биз эми таксопарктар көбүрөөк акча көп таап, анан кийин көбүрөөк аракет кылсын деп 5% бергенбиз да. 5% таксопаркка, 5% өзүбүзгө да. В принципе, анан получается эме таксопарклар ошо Яндекстин системасында иштейт да. Заказ падает и эме Нави мыргытат, ал заказ кайсы паркка түшсө эми Жок, кайсы парк эмес, кайсы водитель жакын болсо ошондой. Бизде ошондой эмеси бар да. Приоритет. Приоритет жок бизде. Жок. Баарына бирдей эле түшөт. Ким кайсы водитель жакын турса, заказга ошого түшөт. Анан Нави приложение аябай доработка кылыш керек окшойт деп койдум да. Ооба, доработкалар кылыш керек, канча мынча эмелер. Буквально жаңы эле бир клиент айттым, Нави өтпөйсүңөр, ушундай вопрос көтөрүлүп атат байкот десем, жок дейт. Эмнеге десем, Яндекс удобный дейт да. Жок, бизде көбүнчө клиенттер бизде эмени жанагы машина издеп баштаганда, заказ бергенден кийин машина издейт го, ошону программа зависла деп ойлойт экен да. Чынын айткандачы. Жок, антип ойлобойт экен, айтат 10-15 мүнөт издейт дейт. Бизде жок, 15 мүнөт издеш мүмкүн эмес, анткени бизде максимальный 7 мүнөт турат. 7 мүнөттөн кийин автоматически эме заказ завершен болуп калат да. Кайра заказ бериш керек болот да. Ошондой моменти бар. Ошол негизи ошол биз бир киши эмес, почти баары ошентип атат да, 90%чи. Жок, биз ошо тиги программа зависла деп бияка обращаться этет да. Анан кийин ошону диспетчерлер чалат, сурайт, кандай болуп зависать этип атат депчи. Анан жанагы биз айткандай эле түшүндүрүп берет да.
Ал кезде программа машина издеп аткан болот да. Допустим, Яндекстики программа машина издеп атканда ар бир водительге жетип, кайра назад кетип, бул водитель отказался, кийинки водитель деп туруп көрсөтүп атат го. Ошол айырмабыз бар да. Ошон үчүн көп киши биздикин программа иштебей атат деп ойлойт экен да. Ал иштебей аткан эмес, а именно машина издеп аткан момент болуп калат. А машина табылбай калганда ошо программа тиги зависать этип ошодон калып калды деп ойлойт экен көбүнчөсүчү. Ошо почти 90%, бир 70% ошондой деп ойлойт да. Ошондо получается пассажирлер көп экен колдонгон таксиничи, Навини. Навиде иштеген таксисттер аз болот. Ошо да, деңгейчи. Ошол мынакей жигиттер бардыгар көргөндөй эле, эгерде кимде ким эртеңки инициативаны колдоп чыккан болсо, конкретно Навиге кошулуп туруп, мен ошо берген суроомо жооп алдым. Мен ойлоткам жана сбой болуп кетет, сен эмес иштеп алса керек деп ойлоттум да. Бирок конкретно основатель айтып атат, бардыгы чутка болот дейт. Значит, эртең анда бардыгар Навиге кошулуп, бүгүн фотоконтроль өтүп, эртең Навиде иштейли жигиттер. 3-4 күн иштеген болсок, пассажирлер тоже акырындан уже машина эртерээк келди, машина тез келди деген ой менен дальше улантып берет экен да. Эмнени көбөйтүп коебуз дедиңиз жана нагрузка болбош үчүн. Сервер мощностун көбөйтүп коебуз. Бул эмне сыяктуу да жана. Анан вопрос жаңы эле бир брат айтты, ошо айтып коючу группаданчы. Навиде иштетишкен. Блокировать этип салып тоже жарым жылга. Бизде андай блокировка жок. Жок. Жана эмеде обычный эле блокировка бар, бирок жанагындай убакыт менен жок да. Анан Навиде мындай дейт, заказ түшөт дейт, кээде барсаң дейт, бир точкада эле түшөт дейт, барсаң 2-3 точка болуп калат дейт да. Ошол моменттерди айтып койчу деп айтты. Аны программисттер жазып жатат. Жок, 2 точка эмес, тиги биздики конечный точканы көрсөтөт. Мисалы, бияктан сумма алыш керек болсо, ошону эле көрсөтөт. Андан кийин если тиги ортодо да промежуточный 1-2 точка болсо, ошону көрсөтпөйт да. Ошону айтты. Ошонун эмесинде конфликт болуп дейт. Пассажирлер. Айтты, 1 точка болчу. 3 точка экен, мен барбайм десе, анан пассажир жаловаться этип коюп, аны блокировать этип салып. Мен аны жазып атам. Анткени биз тиги точка Б-ны көрсөтөрдүн астында программисттерден сурасак, бул дагы 2-3 айлык убакыт бар деген, биз аны карабай эле тиги программени көрсөтүп салганбыз да. Ошону эметпесе эртең клиент водительдер кошулганда Яндекске көнүп калышкан да. Ооба да. Анан ренжит да кайрачы. Болмоду экен деп. Бул жерден сөз мында отурат да, эгерде баардыгы өткөн болсок, Навиге образно биздин требованияларга жана биздин эме могулар улундук койгула, могулар мындай кылып койгула деген нерсени кыла албай калган болсо, биякайым основательдерчи. Получается бизде Яндекске салам алейкум кайра бара турган эме экен да. Значит, Навинин өзүнө кызыкчылык экен да. Канчалык көп күндөн күнгө отработать программаны жакшылап алса, бизге да удобство болот экен, а пассажирлер и так деле уже колдоп жатыр. Ошон үчүн бардыгыңарды Навиге келгиле деп айтмакчыбыз. Водительдер дагы чыдап эметип коюш керек да, түшүнүп. Ооба, бир аз чыдап койсо, анча минустарын эметип болот деп алдайчы, акырындык менен. Навиге акча түшүп атса силер деле. Биз эми өзүбүз кече айтты, таксовать этип жүрүп баштаганбыз, негизи айткандачы историясы. Анан кийин чоң акчабыз жок. Силер айткан нерселердин баары тең жана активности, жанагындай ошол эле самокат эменин баарын кошуп сала турган бизде возможность жок. Биз мындайча айтканда бүгүн тапкан акчабызды эртең программанын какой-то частин жасаганга аракет кылып иштеп атабыз да. Если чоң суммабыз болсо, мурда эле баарын тең идеальный кылып жазып алып туруп, анан кийин баштап коет элек да. Группада деле айтып аткандар болот, Нави мындай, тиягы мындай депчи, алар деле түшүндүрүп мындай айтып атат да. Эми Яндекстен илеге гикан миллиард акчалар бар. Анан биз акырын-акырындан колдоп эметсек, 1000 такси болду да. Туурабы? Жана группадан суроо. Навиде заказ распределение кандай болот? Тиякта да айтып кетпедимби распределенияны? Заказ 5 водитель турса, кимиси даже 10 метрге жакыныраак болсо, ошого биринчи чөп. Бизде жанагындай эме жок. А то көп киши айтат экен, өзүнүн водителине берет, бизге бербейт. Андай жок бизде. Программада андай функция жок даже. Кайсынысы жакын болсо, мисалы биздин водитель турса, силер турсаңар, силер 10 метр клиентке жакын болсо, жана 2GIS өзү локацияны карайт да, кимиси жакын болсо ошого берет. А жанагы моменттер да бар. Клиент мисалы бир звездочка басып койсо, ошол водитель жөнөтпөйт да. Анткени ал тиги мындайча айтканда эме кылып койду да, биздин мага бул водитель келбесин деген категорияга кирип калат да. Ошол эле бар, а калганы
бүт баары тең бирдей распределение болот да. Эч кимге биздин водительге анан кийин тиги бөлөк водительге өзүнчө бере турган жок. Баарына бирдей кетет. Наклейка чаптан айырмасы жок. Айырмасы жок. Андай бизде ага эме приоритет вообще жок. Жана Яндекстер бонус дегендер бар го, акциялар. Андай жок. Целдер бар, кайда койгон бар? Жок, цель бар, жанагы 15 заказ кылсаң, андай чөт деген. Бирок ал эмеге тиешеси жок да. Заказ кимге барат, кимге барбайт дегенчи. Ооба. Андай жок. Все болдуме вопрос? Ооба, болду. Так, эми өзүмчө да бир видео киргизип коеюн деп, жыйынтыктап коеюн деп чечтим. Мына азыркы видеону көргөндө эле ошол кирип өзүмө мен чисто өзүм бере турган суроолорго суроо берип, суроолорду берип, ошол суроолорго жооп алдым. Чисто өзүм үчүнчү информацияны алыш үчүн. Ошол информацияны алып эми сиздер менен бөлүшүп атам. Эми ата мекендик өндүрүштү колдоо деген бул ар бирисинин эле мындай сезимибизде болуш керек. Себеп дегенде канчалык көп биз водительдер мисалы үчүн ошондой поддержка кылган болсок, мен ойлойм пассажир деле ошол жака өтөт. Бирок деген жери бар да, по-любому как ни крути, крупная компания, она и есть крупная компания. Ошол үчүн Навиге өтүп, Навиде иштеп, эми по-любому жанагындай бардыгыбыз эле ошондой болсок керек эми, мисалы үчүн бир жолу өтүп алып Яндексти так кылып эме таштап коюп мал как подработка катары кээ бир адамдарга мисалы үчүн по-любому колдонот да, Яндексти деле, Навини деле баардыгын колдонот. Каерде удобство жакшы болсо, адам ошону чакырат. А биз эми получается каерде көп чакырса ошол жака иштейбиз да негизи. Бирок ата мекендик өндүрүштү колдош керек. Колдоп эртең ошол поддержка кимде ким возможность болгон болсо, индрайверден иштеп, кимде ким возможность болгон болсо, Навиде иштеп, же Жоргодо иштеп, же адбарта алып кичине поддержка кылып көрөйлү. Чын-чынына келгендечи. Анан кийин Нави деле мисалы үчүн бизге ошол нагрузканы сезип туруп, жакшы условия кылып, жакшы эме кылган болсо, заказдар тынбай уже берип калган болсо, ал нерсе уже тоже бизге эле жакшы болот да. Жакшы эле иштей берет экенбиз деген ойдо иштей беребиз. И плюс потребитель, адамдар дагы, клиенттер дагы өзүбүздүн ата мекендик эмени колдойлу деп туруп, балким алар дагы только ошо Навини колдонуп калса, анда да, реально биз жеңишке жеттик деген нерсе болот. Эгерде андай болбой калса, көбүнчө адамдар колдобой, көбүнчө адамдар жок, мен не кылам, ал жак бул жак иштеп Яндексте жүрө берейинчи, жакшы эле деген неме болгон болсо, оюңар болгон болсо, естественно көп адам каякты оңтосо ошол жака бурулат дейт го. Анда Яндекстен требование кылыш керек, то что саатына 700 сомдон алгоритмин оңдоп туруп, саатына 700 сом кылыш керек, потому что өзүңөр билгендей эле 500 сомдон болот азыр. 500 сомдон бирок аренда, газдан сырткары эчтеке жетпей калат. Тем более мага окшоп мен видео тартып киргизип атсам, мага эч бирайга жетпей атат да. Киргизбей коюумдан келбейт да. Ошол үчүн туугандар, келгиле колдоп коштоп, бир эме кылып көрөйлү, мына сплоченный олтуруп көрөйлү. Окшош болсо ошопага окшосо ошошот. Нам терять нечего. Биз эч кандай мындай чакырымдуулук кылып же мындай бир жаман мыйзамга каршы нерсе кылган жокпуз. Чисто оюбузду билдирип, оюбуз менен бөлүшүп жаткан кез. Ушул видеону көрүп жаткан блогерлер бөлүшүп койгула, оюңарды жазгыла, эме кылайлык, келгиле чогуу бир видео тартайлык, оюңарды бөлүшүп дегендейчи. А так требование ошондой кылыш керек, саатына 700 кылыш керек. Азыр дадыма 500 сом болуп атат. Бирок жакшы шаарды жакшы билип, ал жак бул жак жакшы билген таксисттер саатына 750ден иштейт азыркы күндө делечи. Но мага окшоп билбегендер саатына 700 болсо жакшы болот деген ойдо жүрөм. Ошол үчүн баарыңарга чоң рахмат туугандар, ийгилик. Ушул видеону дагы коштоп, колдоп, комментарий жазып, обязательно жазып коюңуздар. Подписка кылып коюңуздар туугандар, кимде ким көрүп ушул видеону жаткан болсочу. Подписка кылып, ар видео чыккан сайын көрүп тургула, оюңарды бөлүшүп тургула. Бүгүнкү күнгө ушундай жаңылыктар болду. Анда эмесе дальше бүгүн эми Яндексте иштейм по-любому. Эртең элге эме кылабыз да, элге кошулабыз да. Ийгилик баарыңарга.